Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum jigitlar, assalomu alaykum. Qandaysizlar? Uxtab qolib turibsizlar bugun? Yo'q, kematok. Ertamanda o'zida javob bera qolib turibmiz. Uxtab qolib turibmiz. Kecha chiqib mashtalarda juvib, arqa bir qilib qo'yish kerak edi. Воскресенье kuni. Kecha выходной bo'ldi. Воскресенье kuni o'sha galat mening durayın deb charchab moyka qilbay, eштеке qilbay, хотя заправка qilib qo'yish kerak bo'ldi, заправкада da qilbay. Kelaverganmiz-da. Chiqqanda вторник bo'lsa chiqsaq chiqqanda, значит, жақшылап ertaroq chiqib, как обычно, ertaroq chiqib, заправка qilib, moyka qilib qo'ya olsa. Ana вот. Uxtab qolib turibsiz-da. O'zim açsam 5:30 bo'lib ketdi, 5:35. Shu bilan niyat qilib qo'yib, undan keyin arqa-berki namozlarni o'qib olib, hozir chiqdik buyursa, hozir mana moyka bortamiz. Moyka. Moykani juvib, tozalab olib, mashinani juvib, tozalab olib, undan keyin buyursa, zapravka qilib olib, boshlaysiz-da. Bugun nemi jigilar, bugun вторник. Bugun bunday ele. Septep degandey saqtilada. Yaxshi tele bo'lib bugunchi. Qiratqanday, по-моему, qiratqanday jumush bo'lib. Вторник күндері байқайсаңар, вообще жұмыс жоқ қой, жөн эле апа-апа қылып болып тұрады да. Аренда шығарып, арқа-берке қылып, анан кейін кішкене өзіңізге істеп, анан келет окшойсуз да. Башталды. Москваны қошындай да, тұрасың, кетесің, шүгерем, ушын жоқ деген ушын хотя бы ушын тұралча. Дальше видно будет. Так что экрандан алыстамайбыз. Қанша болып атат, қандай болып атат, вторник күні қандай екен, қанша заказ екен, кіф бар бы, жоқ бы, ошолорду дагы айтып, карап, айтып турабыз. Мен дагы документтерим чыкпай таска чыгарды, ё-моё. Мен негизи уже паркка бергем да кошулайын депчи. Через трудовой, блин, жоқ. Канчадан бери жоқ да ужечи. Bilmiyorum, niye varım dedi. Yok kıskası. Қазір башка паркка кошулганга неме болуп койдум. Документтерди жиберип койдум, бүгүн эле жибердим да. Башка парк менен уже сүйлөшүп көрөбүз го, мен уже келгениме почти уже 1 ай болуп калат. Анан жана печать деген неменечи, баленден бастырыш керек да. Ошону бастырганга, анан биякта бир аз легально жүргөнгө дегендей да. Буйруса, жакшы болуп кетер. Так что, жигиттер, мы на связи, да? Роликтер акырындан кичине көрүлүп атат. Шүгүр. Подписчиктер да кичине көбөйүп калды дегендей. Мындай кем экен да, мындай көңүл көтөрүп калат экен да. Андан деле эчтеке болуп момдуп эме рывок кылып сальто жасап ийбейт экенсиң. Просто көңүлүң көтөрүлүп, мындай жакшы адамдар жакшы нерсе жазса, деп мындай башкача болуп калат экенсиң да, мындай. Стимул появляться дейт дегендей да. Так что
Давайте жигиттер. Ну, жерде ким бар? Ким жашайт Люберцеде? Мен деп койго. Комментарийге жазып. Эй, башталды. Let's go. Ассаламу алейкум. Урматтуу көрүүчүлөр, достор. Мындай ошол жолду карап видеону тартайын деген бир момент менен тартып атам да. Мени көрө бергенде деле эмне? Атак мындай Москваны көрүп, балким Москваны сагынгандар бардыр. Анан может быть балким бир ностальгия алып дегендей эстеп, кыскасы ушундай. Бүгүн жумуш нактын наги жигиттер. Жумуш нактын наги. 3 болду, мынакей 7000 чыкты. Мен 7-те чыккан болсом, мынакей 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Так, 8 саатта 7000 болуптур да. Блин, это несерьезно. Даже 1000 рубль чыкпай калды. Может быть, чыкмактыр. Мен да азыр өзүм үйгө кетким келип атат. Эртең менен бир аз эме оозда жабылбай калыптырбыз да. Эмнегедир уктап калыптырбыз. Баарыбыз тең. Мына ошо ниет кылып коюп мындай ооз жаап койгонбуз. Ошого дагы кофе ичпей калып, азыр башым да ооруп атат да. Ушундай жагым бар да, мен давление да түшүп кетет да, кофе ичпей калсамчы. Эртең менен обязательно кофе ичиш керек да. Ошо азыр эме барып, үйгө барып, эс алып, андан кийин дагы иштерибиз шашпай. Кыскасы ушундай. Ушинтип эле акырын тартып кете берейин деп. Негизи ушинтип эле видео чыгарган жакшыраак окшойт деп койдум. Мындай фон, московский фонду көрсөтүп, жолдорду көрсөтүп, ким кандай ездит, кичине болсо деле хотя бы неме, правила дорожного движения дегенде. Ошондой. Москва бирок мындай кар жок болсо красивый город да. Действительно он такой красивый да, мындайчы. Москва акчаны көп салышкан да. Мындай карасам, Европада мындай шаар жок да. Баарыбыз Европа дей беребиз, бирок Москвадай болгон шаар жок да Европадачы. Мен аны точно с уверенностью могу сказать, да. Определенный эмеле шаарлар бар. Но может быть кандайдыр бир мындай моменттер менен бир удобныйдыр. Бирок как мегаполис катары, как мындай многомиллионный столица катары Москва сылтыйганчы карашым могон ичинде. Мындай бүттейип карабайсың. Не знаю, как камера передает. Я думаю, камера тоже нормально передает. Да? Ну, красиво, да? Красиво. Жолдор дагы жакшы болчу, ну, кар жаап катып көп жаагандан кийин кээ бир жерлери кар менен чогуу эрип кетти го. Килейген яма бар. Түшсөң тим эле оодары болуптур. Окууга сайласың да. Оң жакта кетип бараткан машина Кая E5 дегенчи. Ошондойду 1,5 жыл айдадым, алдында келет. Такая неплохая машина, она комфортная, резвая, ё-моё, турбинасы бар. Кашвот болчу, жечи да, нормально жечи. Бензинди нормально жеп койчу да.
чисто камера тартып алат деп мына терезени сүрүп койбойм ада сүрмөө эмесми? Ошондой жигиттер, ошондой башка деле жаңылык жок. Ошо азыр ошо үйгө барып неме бартам. МК кылып, бензинде да коюп, даярдап койсом. Мен буга чейин айткан эмесмин да, буга чейин мен самозанятый менен иштеп аткам да. Андан кийин эмеге паркка подключаться эттик буюрса. Ну, я өткөндө бир башка паркка аябай күтүп аттым эле ошону, ошол жакта иштейик деп. Анткени тааныштар ошол жакта көп да, иштеп аткандарчы, жакшы экен да. Меники что-то эметпей койду, кабыл албай койду да. Канчадан бери госуслугиге чыкпай койду данныйларымчы. То есть о том, что я зарегистрирован в эту компанию. Чтобы как бы аларга трудовой договор бериш үчүнчү. Анан башка паркка кошулдум. Конечно, это не реклама, не это, ну, кошулган жерим жана Табелов реклама кылды эле го. Ошо жака жазып кандай болот, не болот экенин ошо көрүп көрөйүн дедим да. Ошо Табеловдукуна кирип өтүп койдук. Эртеңден баштап же бүгүн азырдан баштап эле иштей берсеңер болот дегендей кылды да. Азыр машинаны жууп анан фотоконтроль өтүп баштайын да. Эң турайын, кофе ичпей калыпчы, башым катуу ооруп, жигиттер, аябай катуу ооруп башым. Ошого кетейин деп чечип атам, а так мен мындай принцип, эрте кеткен принципим жок эле. Мурун эми өзүң машинаң болгондо кетип калчумун, а так мындай кетип калуу деген жок менде. Муну ким билбегендер болсо, Павелецкий да. Павелецкий вокзал, оң жагыбызда. Сол жакта ошо набережный менен кетесиң. Москваны Бишкекке караганда жакшыраак жаттап калыптырбыз. Бул мактаныч эмес, эң дурайын. Кычып эми ушундай болуп атат да. Азыр ситуация ушундай болуп атат да. Бул мактаныч эмес да. Бирок Москваны Бишкекке караганда жакшы билет экенмин да. Өткөндө Бишкекке барып бир далдырап эле келдим. Биздин манера вождениябыз Кыргызстанда бир башкача да, жок. Башында эми бияктагыдай эле тиги мели поворотник включать этип, анан кийин пешеходдорду кое берип, анан кийин бирдеме кылып эле ушундай көрүнүп калыптырмын да, бияктагыдай айдагандай болупчу. Тем более комфорт турса, биякта башкачараак айдайсың го, мындай поворотник включать этсе алдыңдагысы аны кое берип дегенде, ё-майо, ушундай деп атат эң дурайын. Табада калмай болдум мен. Анан бир күндөн кийин көнүп калат экенсиң да, ошочо баягы Кыргызстандын Бишкектин ритмине көнүп калат экенсиң да. Тыгылып эле эчтеке поворотник жок эле. Пешеход деген нерсе вообще, пешеходду көрсөң газды басасың го, эле аягым ушундай болуп калган да. Айдын аягында бир 2 жумадан кийин, 3 жумадан кийин пешеходду көрөсүң дагы, нагло газды басасың го, чтобы не пропускать да. Анткени коркот экенсиң, эң дурайын, артыңда тутуп кетет да. Сен муну кое берем деп эң артыңдагы сага кирип кетет да. Орустарда деле бар го макал, не делай добро, не получишь зло дегенчи. Ошондой сыяктуу эле көрдүм да. Кое бермей жоктоп кое, жөөлөшөсүң го бир айдан кийинчи ушучу. Эмне эле уже вообще уже жөөс болуп кеткенсиң мындай. Кыргыз баргында. Эми ушинтип бар акырын барып отуруп мындай бир тартипке келебиз деп ойлойм да. Мурун андай эмес болчу да, мурун мындай бизде мындай шаар жок болчу, миллионник, туурабы? Мынча машина жок болчу, анан бах этип эле түшүп калды, анан биз өзүбүз дагы контролдой калдык окшойбуз да, ушунча машинаны дагы, анан биздин дагы жана өкмөт дагы пробканы
тыгылыш, жолдор кыска, колдорунан только жана байларды гана, короче, жанчымай болду да. Мен де бир эсиме келет да. Билбейм силерде кандай экенчи, мен де бир эсиме келет да. Жана билесиңер, жанакы кулакка тартуу деген бар чыкты эле го. Ленин убагында го, царское время, короче. Ленин убагында царское время. Ошо царское убак, царь убагында кулакка тартуу деп жана бай адамдардын баарын, байлардын байлыктарын тартып алып, андан кийин тиги карапайым элдичи, обычный элди байларга неме кылып, кайраштырып, байдыкында эмне кыласың, бай деген андай сен менен тең болуш керек. Анан силер байдын жана малдарын багып атасыңар. Андан кийин кандай бул мындай болбойт, тең болуш керек деген бир момент менен өкмөт, ошол маалда өкмөт ошол байлардын баарын именно орустар өздөрүнүкүн кылган эмес да. Раскулачивание аларга жеткен, но не прям так да. Катуу көп басымдуу деген жана Средний Азиядагы эмелерге көп кылган да. Өзбектерге, казактарга, анан кыргыздарга. Ошол моментте раскулачивание аябай катуу болуп, анан кийин байлыктарынан ажырап, аягында тиги ошол байлар айылды кармап турган, мал салып, аркы берки менен обеспечивать эткен байлар кедей болуп, эл жакырчылыкка кирип, өтө жакырчылык болуп кеткен, билесиңерби. Бизде да бир аз инсап болуп, бир аз эме байлар өздөрүнүн байлыктарын катып калганга жетишип, бизде мындай ачарчылык катуу тийген эмес. Тетиги казактарга, казак туугандарыбызгачы ачарчылык катуу тийип, аябай катуу тийгенде ошондочу, жана эме Сталин убагында жана баардыгы донос кылып, баардыгы ушул жактуу мындай бири-бирин саткан маалдачы. И ошондо Казакстан ачарчылыкка аябай катуу байланган да. Андан кийин алар биз жака качышкан. Ошо историяда бар да. Ошон үчүн уже тема ошондон башталып кетти да. Азыр мисалы үчүн Кыргызстанда чоң компанияларды, чоң тиги жанагындай компания байлардын баарын структуризация кылып атат дагы. Акча каяка кетип атканы деле непонятно, каяка кеткенин деле эч ким билбейт. Ал жөнүндө деле эч ким тиги атайын бир мындай маалымат сайтка эч ким жиберген жок. Эч ким мындай ачык айкындык кылган жок. Каяка кетти, могул жолго мынча кетти, маяктан алынган, маяка мынча кетти деп айтылып эметсе, элдерде да туура болуптур деп мындай сөз кыласың да. А так андай болгон жок да. Анан кийин азыр байкайсыңарбы, мындай зарплата бар, аркы беркилер, бизде ошон үчүн крупный компанияларда көтөрүлбөйт да. Не дегенде уже ошол жака багытталуучу, ошол жака бөлүнүүчү акчанын баарын элдер, короче, эмне болуп койду. Элдер өкмөт жанакындай типа структуризация сыяктуу болуп тартылган да. Эл болсо уже кедей болуп, короче, башкача болуп жашоого кыйналып кетти да. Мен лично ошондой түшүнөм да. Бул менин личный өзүмдүн мнением да, жигиттер. Анан кимде кандай мнение, аны өзүңөр деле мындай бөлүшүп айтып койгула, жазчу. Балким мен туура эмес расположение кылып атам, но мен окуган нерсемди айтып атам да. Анан эмне дейт эле, тиги ар бирибиз өзүбүздүн оюбузду айтканга укугубуз бар да. Бирөөлөрдү кемситпей, бирөөлөрдүн ар намысына тийбей, өзүмдүн оюмду айтсам, эмнеге болбойт да? Болот да. Биз Текебаев айткандай, биз Туркменистан болуп кеткен жокпуз да. Бирок Туркменистандай эле сыяктуу болуп калды окшойбуз. Азыр канча акындарыбыз, канча деген пост жазгандар соттолуп кетип атат, журналисттер дегендер.
Короче, бұл менің лично өзімнің ойым. Кім қандай ойлайды, кім қандай дейді да. А так, если возвращаемся нашим баранам, то жұмыс жоқ. Ошондой блин. Кысасы ошондой. Шүгүр. Бүгүн действительно андай югары эс алып, машина жууп, 2 саат болсо да эртерээк барып, эртең анда иштеп коебуз да. Мен айткандай дагы мен рейтингди баягы айтпадым беле. Түшүп кеткен рейтинг, өтө катуу түшүп кеткен, менин рейтингим 4.83 болуп кеткен. 4.98ден бир пастага 4.83 болуп түшүп кетти да. Кайсы коомдо экономикалык кыйынчылык болсо, ошо коом нервный срывда болот экен да. Биз Кыргызстанда байкайсаңар, биз каждый второй, короче, нервный да. Почти баары эле нервный го. Потому что экономикалык жагдайыбыз жакшы эмес да. Биз турар менен эмнени ойлойбуз, акчаны ойлойбуз да. Баарысы эмес, в общем, целом люд 85-95% ушинтип ойлойт да. Ошон үчүн меники дагы нервым, короче, поехало. Жумуш жок, аркага берки болуп атпайбы, канчадан берчи. Анан кийин сезестем, короче, пассажирди түшүрүп таштагам. Ошол нахер. Бирөөсүн, короче, урушкан беле катуу. А бирөөсүн түшүрүп таштагам. Резко түштү го. Фак деп эле беле головкой ласточка секиргендей элечи. Кыскасы ошондой. Так, Рязанка менен Уктуйга портабызга, Трешкага жетейин деп калдык. Трешка менен Трешканы өткөндөн кийин түздү уруп кете беребиз. Неплохой город. Москва чын эле мындай жакшы, удобный город дейм. Бuyakta жана квартира, жумушум, арка берким болсо жакшы эле, удобный эле да. Биздеги орустарда мындай да бар. Өздөрү үчүн жашайт го. Өздөрү үчүнчү. Ит таап алып өздөрү үчүн дегендей да. А так мындай орустар негизи өздөрү для себя аябай башкача жашашат го. А биз Кыргызстанда кыргыздар биз андай жашай албайбыз да. Эмнеге дегенде биз башкабыз, культурабыз башка, биз ойлогон ой жүгүртүүбүз башка, келечегибиз башка, биз динибиз башка. Биз көп ценностьтарыбыз башка да, биздин баалуулуктар вообще башка да. Оларда баалуулук ит менен мышык болсо, бизде баалуулук эмне? Бизде баалуулук бала чака дегендей да. Эртең ушу бала чаканын үзүрүн көрөм деген бир логика менен, бир мындай цель менен жашайсыз турабы, жигиттер? Так что эми мындай типа экскурсия сыяктуу болду эми, көп деле эми айта бербейин. Кыскасы ошол 11 заказ 7000. 11 заказ 7000. Мен бүгүн да кичине кечирээк чыктым, 1 сааткача, ошондон дагы, короче, кичине азыраак болуп калды. Анан айткандай башымда ооруп атат. А вдруг кечинде оозу ачып алып кайта чыгып кетемби? Навряд ли чыгам. Кеде железный эмеспиз да эми. Эки тиын табам дегенин, бирөөнүн көтүнө кирип кетени. Андай пока такие перспективы на горизонте пока не видно, дейт го. Жана Барон Мюнхгаус дегенде мультикте ушундай айтып атпайсызбы беле? Ким көрдү эле Барон Мюнхгаус дегенде мультикте? Советский мультик. Ошону жатып алып көрчү экен эгиндир. Том и Джерри, Барон Мюнхгаус, погоди, блядь. Да, ошо.
Чиппедеу дегенде. Чиппедеу спешат на помощь деп Скрудж Макдак дегендерде биз ушул балдарды көп чогулдук да биз. Жок, кичине эметип калды эми биз чоңоюп калган маал болчу эми. Бирок ошону көрүп калдык да, биз жакшы көрүп калдык. Жакшы көрүп калдык. Деке биз андай кичинекей эмес болчу андачы. Так что давайте, жигиты, на связи, Москва, мына карап. Кто скажет, что, говорит, Москва некрасивый город. Жакшы эле город да, адамдар өздөрү бир аз начарыраак да. Кыскасы ушундай. Так шаар өзү жакшы татынакай эле шаар. Азыр экономикалык жагдайга байланыштуу бир элдер кыйынчылык бир момент менен жашап атышат. Ошондой эле болот. Элдер азыр аябай акчаны аябай атат да. Жакшы жигиттер, аман эсен. Эми точно бүттү эми.